Укалоо пайдалуу жана жагымдуу процесс. Ал денедеги көйгөй жараткан жерлердин кан айлануусун жакшыртып, теринин жылмакай, дененин чымыр болуусун шарттайт. Массаждан кийин жаныңыз жай алып гана тим болбостон, ашыкча салмактан да арыла аласыз. Ал үчүн атайын арыктатуучу массаж жасалат. Негизи массаж бир жылда 2 курс лечение алып турса болот да. Курс лечение алат да, например, адам, мисалы 10 күн. 7 күн алгандан кийин эмелер кете баштайт да. Суулар, анан майлар кете баштайт да. 7-8 күн келгенден кийин кээ бирөө массаж токтотуп коет да. Болду деп. Негизи 7-8 күн ичинде только суу менен май кетет да. Андан кийин 10-чу күндөр мындай толук массаж болот. Арыктатуучу укалоонун бир нече түрү бар. Арыктатуу массажына көп массаждар кирет да. Баночный массажды көбүнчө мисалы өпкө ооруларына көп колдонушат. Себеби ал ушу банка менен ушу соруп алат да көп нерселерди. Арыктатуу массажына да колдонсо болот, баночный массажына пайдасы көп. Ичтерге андагы өзүнүн кое турган жерлери бар. Бүт жерге эле кое бербейт. Мындай түшүнүш керек да, бул эми ар бир адамдын эмеси ар кандай да. Дене строениясы, мышечный эмеси ар кандай, ошон үчүн биринчи массаж кылаарда биринчи адам денесин карап, кээ бир адам денеси эмерээк болот, бир аз май көбүрөөк болот, же болот. Ушу ар бир адамдын өзүнө карап туруп коюлат да. Эми кыскача түрү ошондой да. Укалоонун жыпар жуттуу чөптөр же таза бал колдонулуп жасалганда түрү бар. Жакшы мындай таза, свежий ошондой балдарды алып колдонот. Бул шлактарды кетирет да, бул массаж. Пайдасы аябай көп. Арыктатуу массажы бир гана ашыкча салмакты жокко чыгарбастан, тери алдындагы май клеткаларынын катмарынан да арылтат. Мындан улам укалоонун бул түрү көпчүлүк айымдарды түйшөлткөн целлюлитке каршы натыйжалуу ыкма болуп бере алат. Баночный массаждын дагы бир түрү бар. Эми ошол эле түр, бирок вакуумный деп айтылат да. Аны дагы целлюлитке каршы колдонсо болот. Целлюлит деген көйгөйдү алдын алуу үчүн анын достор болгон төмөнкү азыктарды чеги менен пайдаланыңыз. Алкоголдук ичимдиктер, колбаса, газдалган суусундуктар, майлуу эт, ынчталган жана туздалган азыктар, кофе, туз, кумшекер, фастфуд, шоколад, майонез, сыра, момпосуй жана банан. Учурда арыктатуу жана дагы целлюлитти жок кылуу үчүн крем, гелдердин түрү бар. Бирок алардын жардамы убактылуу гана болорун эстен чыгарбаңыз. Жана дагы жогорудагы каражаттар 90-60-90 өлчөмүндөгү фигура менен камсыз кыла албайт. Мындан улам арыктатуу массаж жасатып, ден соолугуңузга кам көргөнүңүз оң. Эми диета кармап арыктаган менен массаждын өзгөчөлүктөрү, конечно, бар. Массаж менен арыктаган менче все равно эме да, бир аз полезныйраак болот да. Өзүң дагы жардам беришиң керек да, мындай чуркап же болсо да мындай бир физиотерапиялар кылып, мындай диета кармап кичине жардам бересиң да. Ошондо массаж эффективныйраак болот. Бирок аталган ыкма баардык адамдар үчүн сунуштала бербейт. Ошондой бар да, биринчи массаж кылаардан мурун биз адамды билип алабыз, эмне оор менен ооруйт. Мисалы давлениясы чоң, давлениясы кичине төмөн адамдарга массаж кылынган болбойт. Боюнда бар аялдарга массаж кылынган болбойт. Эмчек эмискен, бала эмискен, то есть аялдарга болбойт массаж. Ар кандай онкологический оор менен ооругандарга массаж кылынган болбойт. Тери ооруларына массаж кылган болбойт. Жалпы мындай түрү ошо да. Любой массаж менен адам арыктабага болот да. Эгер сиз арыктатуучу массаж аркылуу ашыкча салмактан арылууну чечсеңиз, анда массаж менен катар сууда сүзүп, күнүнө 20 мүнөттөн кем эмес велосипед, лыжа,
коньки ролик деп көп кабаттуу үйлөрдөгү тепкичтерден чыгып түшсөңүз арыктайм деген максатыңызды тезирээк орундата алмакчысыз.